Мирбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз айткан 3 тармактан сырткаркы дагы Маданият министрлигинин дегиле Маданият министринин эмне милдети бар? Бүгүнкү күндө. Кечээ согулбай калды. Сиз айткан 3 тармактан сырткары Маданият министринин дагы кандай негизги милдети бар? Бул ошол эле кино тармагындагы Ал 3 тармактын ичине кирет. окуу жайлар бар. Жок, андай эмес. Мирбек мырза, мен айтып коеюн эми, сиз жаш кадрсыз, албетте. Мындай. Идеология деген бар да. Биздин мамлекеттин идеологиясын Маданият министрлиги кармаш керек, кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Андай болсо, эмне кылыш керек? Андай болсо, идеология үчүн эмне жумуш аткарыш керек? Сиз айтып бериңизчи ушуну. Бул боюнча анализ талдоо жүргүзүп туруп, силер менен чогуу иш алып барабыз. Анализ талдоо жүргүзүп алып келиш керек да негизи. Маданият боюнча мына биздин шорубуз ушул болуп атат да. Маданият боюнча идеология башында турганын түпкүлүгү экенин эч бирибиз түшүнбөй атабыз. Макул. Чыгармачыл союздар канча союз бар? Мирбек мырза. Бул боюнча мен маалыматым жок эле. Тактап туруп айтайын. Чыгармачыл союздар боюнча маалыматты тереңирээк алыңыз. Бул жерде чыгармачыл союздардын мыйзамын иштеп чыгып туруп, ошол чыгармачыл союздарды колдошубуз керек. Муну жазып алсаңыз. Мирбек мырза, тарыхый имараттардан канча бар? Канча тарыхый имарат бар Кыргызстанда? Мирлан мырза, менин бул министрликте жаңы келгенине байланыштуу көп маалыматтарды тактаганга жетишкен жокмун. Мен бул тармак мен үчүн биринчи болгондуктан, ошондуктан мен баарын тактап, 1 ай, 2 айдын ичинде жумушка кирип кетем деп умтулуп атам. Сөз жок, рахмат.